Кийинки жолубуз бул наставникти сатуу. Менин агам, эжем, же бир жакшы таанышым, же тааныш агам, же мен жашоодо көп нерсе үйрөнчү, наставнигим көп нерсе үйрөнөм, же мен бир эжем көп нерсе үйрөнөм. Күчтүү бизнесчилер же өзүнүн бизнестери бар. Ал азыр өз бизнесин чоңойтуп атат. Ага сага окшогон деп туруп комплимент айтат экенбиз. Сага окшоп компьютерди билген, же интернетти жакшы билген, интернетте көп отурган, же болбосо телефонду жакшы билген, же болбосо сулуу тармакка көп кызыккан, же болбосо айталы бухгалтерияны жакшы билген, же болбосо эсеп кысапка жакшы, же болбосо содада тажрыйбасы бар, же болбосо и так далее. Эмнеден кыйын болсо ошону айтат экенсиз. Бирок бул биздин ишке бир аз тиешелүү болсо жакшы болот. Мен азыр кайтып кеткен ишилер биздин ишке тиешелүү. Адамдар керек болуп атат экен деп комплимент ушундай адамдар керек болуп атат экен. Кошумча иштесе болот экен, өзүндө иштеш. Эгерде ал бир жерде иштеп атса, кошумча иштесе болот экен дейсиз. Эгерде ал үйдө декретте отурса, декретте отурганча интернет аркылуу кылса болот экен. Ошого мен сени айттым эле, сени мактадым эле. Ушул туура келет, ушул болобу десем, макул, келсин, көрөлү, жолугушайлы, туура келсек иштешели деп айтты эле. Бир барып көрүп келбейли ошону, кандай дейсиң? Давай, может туура келип калса кошумча иштейттирсиң, иштеп көрөттүрсүң, же болбосо туура келбесе өзүң үчүн билип коесуң. Имей в виду. Ушундай көрүп келели, мен заодно өзүм иштерим, ал менен жолугушушум керек деп чакырат экенбиз. Мына ушундай ыкмалар негизи ыкмалар экен. Мына наставникти сатуу демекчи, наставникти сатуу, промоушн берүү. Наставникти сатуу жана ага промоушн берүү. Промоушн берүү деген сөздү угуп каласыз, бул ошол наставникти же бизнесин сатуу да. Ошол биз бизнесибизди же ишибизди же продукцияны сатуудан мурун биз ага промоушн берсек, жана жолугушууга промоушн берсек, ошондо кызыгуу көбөйөт экен. Промоушн берүү деген бул эмне? Мисалы үчүн сахнага поручи чыкты дагы Мирбек Атабеков деп чакырды, сиз аны деп тосоласыз, же болбосо айталы Омар деди. Ал Омарды чакыргыча кандай кылат? Омар чакыргыча анын кандайдыр бир жетишкендиктерин айтып туруп анан чакырат. Мисалы үчүн айталы Новая волна конкурсунун лауреаты 50.000 евро, Алла Пугачеванын премиясынын же айталы негизги сыйлыгынын утуучусу Омар деп туруп чакырат. Жөн эле Алла Пугачеванын 50.000 евро премиясынын утуучусу Омар деп чакырбайт. Ал чындап берилип, кооздоп, жакшы сөз менен айтып мактап чакырат. Ошондо биз ал Омарды сонун тосуп алабыз. Эгерде аны айтпайлы, назарыңызда Омар деп койсо, сиз андай кабыл албайсыз. Деп коет болду. Ал эми мактап гүйлөп турган чакырса, сиз ошол адамды башкача кабыл аласыз. Демек, наставникти сатуудагы бул эң керектүү ошондой курал экен. Наставникти сатуу бул сиздин ийгилигиңиз экен да. Сиз канчалык наставникти, ошол маалымат берүүчү адамды, ошол маалымат алууга түрткү берүүчү адамды сиз канчалык жакшы сөз менен мактап койсоңуз, сиздин шериңиз, сиз чакырып аткан адам ошол маалыматты жакшы кабыл алат экен. Демек, наставникти сатуу бул наставниктин көңүлүн көтөрүш үчүн эмес экен. Наставникти так эле сиз иштерди толтура, жана ал ар ким мактай берип ага көнүп калган болот. Андыктан ал мени мактасын деген максатта мени жакшылап сат дебейт. Демек, ал өзүнүн көңүлүн көтөрүш үчүн эмес экен, өзүн кудай көрүш үчүн эмес экен. Мына кээ бир президенттерде, кээ бир бийликте отурган адамдарда ушул нерсе бар, өзүн кудай көрүш керек, ошон үчүн мактасын дейт. Чынында аны үчүн эмес, подход кылуу үчүн дагы эмес экен. Ал эми чынында бул маалыматты туура кабыл алуу үчүн. Мына элестетели, айталы, эгерде кулинария жөнүндө Путин же айталы авторитет адамдардын бири Чыңгыз Айтматов кулинария жөнүндө сөз кылса, биз аны угабыз. Туура, ал мыкты кулинар болбосо дагы аны бизге тамак жасаганы кызык болот. Анткени ал авторитет. Ал эми кулинария жөнүндө бир айталы көчөдө кетип аткан Айгүл эже же көчөдө жүргөн Айбек байке айтып берсе, бизге ал кызыксыз болот. Же болбосо ал мыкты кулинар болуш керек, же болбосо ал кандайдыр бир атактуу адам болуш керек. Ошондо биз анын айткан сөзүн жакшы кабыл алабыз, жана укуубуз, көргүбүз келет. Айталы кулинария жөнүндө айталы Ажамал Кабылова же болбосо айталы Non-Stop шоу ырчылар айтса дагы кулинария жөнүндө бизге кызык болот. Бул телевидениеде дайым эле жасалып кеткен иш. Демек, ушундай эле бизге мындай авторитет адам айтып берсе, биз кызыгып угат экенбиз. Ошондой эле ал наставникти авторитет кылыш үчүн биз жакшы сапаттарын, жакшы жактарын айтып кетишибиз керек экен, сөзсүз түрдө мактап коюшубуз керек экен. Маалыматка кызыгуу жаратуу үчүн, ошол маалымат берип аткан адамдын маалыматына кызыгуу жаратуу үчүн биз ушуну мактап коет экенбиз. Андыктан сөзсүз түрдө жолугушуудан мурун наставникке биздин таанышыбызды кызыктырып коет экенбиз. Анын эмнесин айтсак болот? Күчтүү иш сапаттарын айтат экенбиз. Ошодогу же бизнестеги ийгиликтерин айтат экенбиз. Мисалы үчүн 2 бизнестин ээси же 3 бизнестин ээси же 10 бизнестин ээси эгер бизнесте чоң ийгиликтер жеткен болсо, ийгиликтерге жете элек болсо, жаңы эле бизнести баштап уже жакшы ийгиликтерге жетип атат. Көптөгөн адамдарга бизнес курууга жардам берип атат. Жана башка тармакта ийгиликтер эгерде жаңы эле келген болсо, анын мурунку ийгиликтерин айтсак болот. Мисалы үчүн мурун Газпромдо же айталы мурун Кыргызстан коммерциялык банкында кредит отделинин начальниги десе, начальник ушул бизнести жасап, азыр ушул бизнесте өзүнө партнерлорду, шериктерди издеп атат, жана кошо иштешкен адамдарды издеп атат. Кредиттин банктын начальниги менен иштешкин келсе, давай ушул
күчүктүү же сунушту көрөлү деп туруп анан кийин айтат экенбиз. Бирок эч убакта эсиңизде болсун, спонсорду же наставникти биз ошол наставниктин жанына барып сатпайт экенбиз, ага чейин сатат экенбиз. Мен сен бир адам менен тааныштырам, ошол адам менен өзүм да иштерим бар эле, жолугушайын дедим эле, заодно сен да бир көрүп кой деп туруп мактай баштайт экенбиз. Деп туруп сени тааныштырып коеюн деп туруп апарат экенбиз. Андан кийин жолугушууда ал маалыматты жакшы кабыл алат экен. Мен бир адам жакында көп нерсе үйрөнө баштадым. Бир адамдан жакында көп нерсени үйрөнө баштадым. Интернет аркылуу иштеп акча табышка үйрөндүм. Же болбосо интернет дүкөн менен иштешүүгө, же болбосо нолдон бизнес баштоого жана башка, смотря сиз кайсыл шаблонду колдонуп атасыз жана кайсыл адам чакырдыңыз. Ошого жараша ушул ыкмаларды, шаблондорду колдонот экенсиз. Ал өз ишин жакшы билген адам экен. Анда миңдеген адамдар бизнес жасашты үйрөнөт экен, же интернеттен иштешти үйрөнүп атыптыр азыр. Мына башка деп туруп ушинтип өзүнүн анын күчтүү жактарын айтып кетет экенсиз. Ал жаш туруп, эгерде жаш болсо, наставнигиз ал жаш туруп өз бизнесин нолдон баштап жакшы ийгиликтерге жетиптир. Мисалы үчүн менде айпери жаш болуп туруп, директор. Ошондодон сатышы болсоңуз, бурул өзүнүн офиси бар, алдагы директор. Ушунун ийгиликтерин мына ушинтип сатсаңыз болот экен, Ал үйдө балдары менен интернет аркылуу иштеп отуруп, кыска убакыттын ичинде жакшы акчага чыгып алыптыр. Мына үйдөн отуруп иштеп ийгиликке жеткен наставнигиз бар болсо, наставниги бар болсо, ошону мактап туруп, ошонун анан келгенде ушундай деп мактап туруп наставнигизди, ошонун окуучусу менен азыр же ошонун партнеру менен азыр сени тааныштырып кетейин деп туруп, анан кызыктырат экенбиз. Ал сулуулук тармагында интернет аркылуу акча жасашты билет экен, ошого үйрөтөт экен. Деп туруп анан кийин жолугушууга чакырат экенбиз. Демек, тааныштарды чакырууда, жолугушууга чакыруу, видео презентацияны сатуу же видео сабактарды сатуу экен. Эми биз сиздер менен видео презентацияны сатуу жана видео сабактарды сатуу жөнүндө сүйлөшүп кетсек, демек маалыматты туура кабыл алуу үчүн биз видеондагы, видео презентацияндагы видео сабакты да сатышыбыз керек экен. Наставникти гана эмес, Аны биз мына маалыматка кызыгуу жаратуу үчүн дагы ушул нерсени жасаш керек экен. Бул видеодо сенин көп суроолоруңа жооп берип чыккан. Сага кыскача түшүндүрүп берген. Түшүндүрүп берет. Менде да сага окшоп суроолор көп болгон. Видеодон кийин бүт түшүнүктүү болуп калды. Ошон үчүн ушул видеону сөз көрүп чык, көргөндө бүт суроолоруңа жооп аласың. Бул видеодо интернет аркылуу иштеп отуруп, кантип жакшы айлыкка чыкса болот, кантип ишти нолдон баштаса болот. Эгер сиз интернетке иштеш боюнча видео жөнөтүп атсаңыз, эмне кылыш керек, ушул суроолорго бүт жооп берип кеткен. Эгерде ал экинчи варианттан да мен заказ алып иштейм десе, бул видеодо мына заказ алып иштеп отуруп, эмне белектерди алса болот, кантип ошону жасаса болот, ошо жасаган үчүн эмне пайда көрсө болот, бүт айтып кеткен. Жана эмне үчүн ушул проект менен иштегениң сага выгодный, ошолорду бүт айтып кеткен деп жөнөтөт экенбиз. Бул сабактарды көрүп чыксаң, эгер сабак жөнөтүп атсаңыз, бул иште эмне кылыш керек, бүт түшүнүктүү болуп калат сага. Ар бир кадамды айтып берет сага. Эмне кылыш керек экенин бүт көрүп каласың. Анан сенин башында мындай бир карта пайда болуп калат. Картаң бар болсо жакшы го, каяктан каяка жүрүш керек бүт билип каласың. Бул сабакта сага ошондой карта берип коет. Эгерде сатып иштешти үйрөнүп аткан болсоң, бул сабактарды кантип чыксаң, кантип адамдарды кызыктырыш керек, кантип аларды ишенбестигин жок кылыш керек, бүт жооп аласың. Же болбосо кантип адамдарды ушу продукцияга кызыктырыш керек, ушу адамдар оңой заказ бериш үчүн, адамдар сенен кайра алып туруш үчүн, кайра жакшы көрүп продукцияга жабышып калыш үчүн эмне кылыш керек, продукцияны жакшы көрүп же күмөн санабай бир проба кылып көргөн алдырыштын кандай жолдору бар, бүт ошону үйрөнүп кетесиң. Ошон үчүн ушул сабактарды сөзсүз түрдө көңүл коюп көрүп чык. Эгерде сен бул сабакты көрүп чыксаң, сага чөнтөгүңө пайда болот, сен кошумча акча табууга сага жардам болот. Ал эми сен муну көрбөстөн анын ордуна кино көрсөң, эч убакта чөнтөгүндө акча пайда болбойт. Ошон үчүн өзүң карап көр, бул видеого убакыт тапса болот деп ошол видеону сатат экенбиз. Көрдүңүз, Мына видеону сатып атабыз. Видеонун ичиндеги кызыктуу нерселерди айтып кетип сатып атабыз. Анан 1-2 мисалдарды келтирип кетсеңиз болот. Мисалы үчүн өзүңүз айталы сатуу сабактарын көрдүңүз дейли. Мен ушул сабактан эмнеге кээ бир адамдар сата албайт, эмнеге мен алар туура эмес кылат, бүт түшүнүп калдым. Мен ушул сабактан көрүп калдым, эмнеге кээ бир адамдар сатканда алдаш керек деп ойлойт. Так алдабастан кантип сатса болот, ошону бүт көрүп калдым деп 1-2 мисал келтирип кетсеңиз болот экен да.